курак менен мен 2012-жылы Саймалы Таш арт галереясына ошол жака куракчы, саймачы болуп ал жерде 5 жыл иштедим. Андан кийин курбум экөөбүз ателье ачканбыз, ал жерде 3 жыл. Андан кийин былтыр Чолпон Аламанованын проектисине, эко курак проектисине катышып, бул жумуштарымды жасаганмын. Ошол азыркы күндө Кыргызстан негизи жеңил өнөр жайына өнүгүп аткан мезгил жана өнүгүп атат. Ошол себептен көп цехтерден, ательелерден кездемелер, кусочек ткандар, материалдар чыгып калат. Ошолорду көбүнчө азыр күйгүзүшөт, ыргытышат. Ошону биз сорттоп, ушундай куракка иштеттик. Негизи эле курак жөнүндө айта кетсем, бул бүткүл элдердин маданий мурасы, анын арасында биздин Кыргыздардын дагы муундан муунга, энеден кызга өтүп келаткан салт. Курак менен иштесең, чындыгында мен эс аламын. Себеби бири-бирине түстөрдүн айкеш түстөрдү бири-бирине дал келтирүү, анын мындай түс чыгаруу, кандай десем, өзүнчө эле ырахат аламын бул жумушумдан. Чапан курактар жана настенный, то есть тушкис менен панону койдум. Аябай жакшы отзывдарды угуп атам. Анан заказ дагы берип жатышат. Негизи бул чапандын максаты бул эко чапан. Себеби бул ошо кездеменин кыркындууларынан тигилет. Анан өзгөчөлүгү ошол 90% кол менен шырып чыгам. Анан убакыт аябагандай көбүрөөк алат. Азыркы мезгилде ошол эко курак аябай өнүгүп атат да. Ошо экологиябызды сакташ үчүн биз элементарно мындай ыргытпай кийимдерибизди ошолорду туура нерсеге жумшап, бардыгына айтарым, негизи эле баары курак менен алек боло алат. Бул эч нерсени талап кылбайт. Бул жерди түз тигиш керек, мындай өзүңдүн жан дилиң менен, өзүңдүн оюңдагы нерсени тиге аласың, жарата аласың. Бул арт көргөзмөдөн мен ушунчалык сонун эргүү алдым десем болот. Себеби ушунчалык биздин эжелерибиз, сиңдилерибиз ичиндеги жан дүйнөсүн сүрөт аркылуу, каллиграфия аркылуу чагылдырышкан. Мен аябагандай суктандым. Аларды көрүп мен дагы сүрөткө аябагандай кызыгуум пайда болду. Бул Умма журналына чоң терең ыраазычылыгымды билдирем. Себеби башыбызды бириктирип, чоң эже сиңдилерди бири-бирибиз менен тааныштырып, кандай десем, творческий обмен болду десем болот. Бири-бирибизден үлгү алдык. Негизи алдыдагы пландар курак боюнча негизи окутайын деп атам. Окутуу, себеби ошо көргөзмөнүн артынан көптөгөн спростор, мындай талаптар түштү. Окутуу маселесинде, анан жалгыз бой энелерге, мындай баласы көп энелерге мен ар дайым ошо ниет кылып келгем, аларга жардам берип, бесплатно, то есть бекер окутуу, алар үйүндө отуруп эле иштеп, ушу менен акча тапса болот. Мисалы чапандарды, ошол эле сумка тигип, паннолорду тигсе болот. Ошону ишке ашырайын деп турам. Эң чоң максатым ошол өзүмдөгү илимди, үйрөнгөн нерселеримди башкаларга жайылтуу. Анан алар кийин жашоосунда колдонуп кетсе, ошол менин максатым жана жетишкендигим деп эсептейм.